Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы кыргыз жараны деп аталат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн алкагында биз мамлекеттик кызматкерлердин жана саясий институттарга кызматкерлерине карата ишенимди жогорулатуу боюнча сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто Колдошев Алишер Бышыканын Атайын Баткендеги өкүлү. Ошондой эле Жумабек Абдипаттаев коомдук активист. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кыргыз жараны деген теманын алкагында сөз кылабыз. Эгерде бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы сизге дагы байланыштуу болсо, анда бизден алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз эң алгач суроону эле бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик кызматкерлерге жана саясий институттарга элдин ишеними кандай болууда? Бул суроону Жумабек мырза сизден баштасак. Саламатсыздарбы? Бул суроо мындай, эгерде ачык айкын жооп бере турган болсок, аябай бул ишеним өкүнүчтүү абалда. Себеби дегенде, эгерде жөнөкөй эле тил менен алып, бир жаран мамлекеттик бир ишканага келип кайрылып, өзүнүн маселесин чечейин десе, ал жерде баарыбыз билебиз, бюрократия деген нерсе, бирисинен бирисине жиберип отуруп, баягы маселесинин кандай абалда чечилгенин деле убакыт өтүп кетет бир жагынан, ошол маселесинин чечилиши да бир канча кыйын болуп кетет да. Бул ошол мамлекеттик институттарга болгон, мамлекеттик кызматкерлерге болгон ишенимди өтө алсыратат. Бул боюнча президенттин да тапшырмасы болду, мамлекет жергиликтүү башкаруу органдарында, мамлекеттик кызматтарда бюрократия жоюлсун деген. Эгерде мына ушул бюрократия жоюлса, элдин көйгөйүн ачык айкын угуп, мындай түз чечкенге мамлекеттик кызматкерлер бара турган болсо, бул ишеним жогорулашына ишеним чоң. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул президентибиз дагы ушул мамлекеттик кызматкерлердин анын арасындагы саясий институттарга дагы акыркы күндөр өзгөчө көңүл буруп баштады деп айтсак болот. Аны менен катар эле ушул 1 августтан тарта айлык маяналарын көтөрдү да. Бул айлык маянанын көтөрүшү ушул жумуштун алга сүйрөсүнө, ошондой эле элдин ишенимин жогорулатууга кандайдыр бир таасирин тийгизет деп ойлойсузбу? Албетте. Себеби дегенде мамлекеттик кызматта буга чейин конкуренция деген нерсе аз болчу. Эми жогорку кызматтарда конкуренция чоң, бирок ылдыйкы эң элге керектүү болгон ошол эле айыл өкмөттөрдө, райондук администрацияларда буларда кадр таңкыстыгы аябай чоң болчу. Себеби дегенде бир жумушка чакырсаң, жаштар келбейт эле. Эмнеге дегенде биринчиден айлык маянасы аябай аз болчу. 7 миң, 10 миң, 15 миң айлык алчу. Азыркы күндө 7 миң, 10 миң эч нерсеге жетпейт. Бардыгыбыз билебиз. Бул базарда бардык тамак аш дагы кымбаттап кетти, бардык нерсе кымбаттагандан, ошон үчүн жаштарды деле күнөөлөгөнгө болбойт да бул жерде, мамлекеттик кызматка барбай жатышат дегенге. Бирок мына август айынын аягынан эми айлык маяналарын, көтөрүлгөн айлык маяналарын колдоруна алышат мамлекеттик кызматкерлер. Айтуулары боюнча чоң жакшы жогорулаш байкалып атат. Бул деген ошол орундарга, мурда бир орунга бир кызматкер араң келип аткан болсо, бир орунга эми 2ден 3дөн конкуренция келип, ошол кызматтар жакшыра баштайт дегенди түшүнсөк болот да. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроону биз Алишер мырза сизге узатсак, ушул бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасындагы шайлоо кампаниясында элдин активдүүлүгү кандай болууда? Өзүңүздөр билесиздер, жанагы мурда жылы 2021 жыл октябрдан башталды шайлоолор. Жогорку кеңеш шайлоосу, андан кийин январда президенттин шайлоона референдум болчогу, апрелде жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо референдум дагы чогуу болду. Андан кийин ноябрда дагы жогорку кеңеш болду. Ошондо бүт азыр биз анализ кылсак, элдин катышуусу 10-9 жылдары билесиздер 80-70%га чейин жетет эле. Эми ал жерде шайлоо башка болот эле билесиздер. Азыр бүт мурда баягы башкача ыкмалар колдонуп, катышуундан көбөйтүп, азайтып жүргөн кездерде болгон да кээде. Азыр бирок нак элдер ушу келгени ушу 30-40% болду да. Демек, алдыңкы жылдарга салыштырмалуу азыраак десек болот, Бул боюнча бийлик дагы, борбор шайлоо комиссиясы дагы элдер бүт маалымдап, шайлоо мезгилде шайлоого катыш, өзүң да угушуң берди, бүт маалымдайт. Мен билбейм, элдер шайлоодон чарчаганбы,
Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроо ушул Жумабек мырза, сизге бүгүнкү күндө ушул шайлоочулардын ушул негизи эле шайлоонун канчалык деңгээлде таза өтүүсүнө элдин ишеними кандай болуп жатат деп ойлойсуз? Бул шайлоо маданиятын өркүндөтүү эң бир чоң ролду ойнойт. Себеби дегенде биздин азыркы мамлекеттик бийлик, эң жогорку органдар ошол шайлоо аркылуу келип атат. Бул ошол эле депутаттар, ошол эле президентти дагы шайладык. Демек, эгерде биз ар бир жаран кайдыгер болбой ошол шайлоого катышканда, кийин өзүнүн баягы талаптарын дагы жеткирүүдө, анын аткарылуусун көзөмөлдөөдө жеңилирээк болот да. А бизде эң жаманы эмне? Кайдыгерлик ошол баягы каршы чыккандан да жаман да. Эгерде биз бир жаран кайдыгер мен добушум эмнени чечмегеле деген ой, эгерде 6 миллион адамда болсо, бул көп нерсени чечип коет атпайбы? Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздөн баштап менин добушум баарын чечет, же болбосо менин добушум ошол өзүмдүн кичинекей аймагымдагы жашаган айылымдын бир көйгөйүн чечет, жакшы жакка өзгөртөт деген ой менен барсак, бул чындыгында жакшы бир эмесин берет эле. Себеби дегенде, эгерде шайлануучулар дагы ошол бул адамдар шайлоого барат, ошон үчүн буларга чыгарда туура убадаларды берип, туура бир программаларды сунушташым керек деп жакшылап даярданган компетенттүү кадрлар келе баштайт да. Ошондуктан биз шайлаганды үйрөнүшүбүз керек башынан. Шайлоо маданияты эң бир маанилүү, мамлекеттүүлүктү түптөп турган мамлекеттик кызматкерлерди шайлоодо бул шайлоо эң бир чоң ролду ойнойт. Ушул акыркы жылдагы шайлоо канчалык деңгээлде таза өттү деп ойлойсуз сиз, алдыңкы жылдарга салыштырмалуу? Акыркы шайлоолор таза өттү. Буну ачык эле баардык коомчулук көрүп турат. Себеби дегенде бул система автоматташтырылган система менен өткөрүлдү. Андан сырткары сатып алууларды дагы көпчүлүк коомчулук байкаган жок. Эми может болгондур, бирок мурдага салыштырмалуу өтө аз өлчөмдө болду. Бирок Алишер байка айткандай, катышуу абдан төмөн болду да. Баягы шайлоодо подвоз деген система иштеди баарында эле. Мен өзүм дагы айылдык кеңештин депутаттыгына талапкер катары катыштым. Бул жерде ошол ташып келүү маселеси иштегендиктен кээ бир туура эмес адамдар өтүп кетиши мүмкүн. А бирок негизинен алганда шайлоо системасы таза өттү. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз кыргыз жараны деген теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Бул теманын негизги мазмуну ушул мамлекеттик кызматкерлерге жана саясий институттарга элдин ишенимин жогорулатуу боюнча сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү көрсөтүү сизге кызык болуп жатса, биздин экранда аягына чейин күзөтүп барыңыз. Кийинки суроону ушул Алишер мырза сизге узатсам, ушул бүгүнкү күндө элдин ишенимин дагы да жогорулатуу боюнча, ушул шайлоонун таза өтүүсү боюнча ушу БШК тарабынан дагы кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Азыр билесиздер, уже бизге мындайча айтканда каникул болду, бирок биз бул мезгилде бир 4 жыл 5 жыл жөнө турбайбыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, кечээ акыркы жогорку кеңеш шайлоосунда жанагы партияларда немесин талапкерлери шайлаганда көп элдер адашты. Мен өзүм дагы мисалы кирип, бизде атайын көрдүңүздөр да китепче коюп, талапкерлер номерге чейин. Өзүм дагы көрүп, ошону дагы көрүп алайын деп көрүп, анан неме кылдым да. Мен ошондой болгон жөнөкөй эл кыйналат да. Ушул боюнча БШК эме ойлойм, биз чекесинен бир айтты эле. Ушу баягы мыйзамга да доработка кылабыз же обсуждение коебуз деп аткан, эми ушул жылдар ичи бүт ошондой маселелер менен алек болобуз да. Негизи эл арасында дагы кандайдыр бир ушул шайлоо боюнча түшүндүрүү иштер жүргүзөсүздөрбү? Албетте жүргүзөбүз. Азыр биз борбор шайлоо комиссиясы бар, ар бир немелерде, район шаарларда, китепканаларда, бир немелерде өзүнүн баягы шайлоодо иштеткен ноутуктарды берип, телевизорлор берип, баягы граждандык окутуу боюнча баягы центрлер ачып атат. Бул жерде бир гана баягы шайлоо эмес, башка немелер боюнча да окутат да. Жакында ачылыш болот. Мисалы, паспортту кантип алам же
дагы бир кандай бир окуулар болсо бүт окутууга ошол жерге биз неме оборудованиялар бердик, ачылып атат, жакын ачылыш болот. Кандай Баткен областынын аймагында элеби? Бүт Кыргызстан боюнча да. Азыр Баткен областынын аймагында да 8 жерде ачылып атат. Ошо боюнча ошолор менен жумуш. Ал негизинен бардык эле адамдар барып окуп түшүнүк ала алабы? Түшүнүк ала алат. Ал жерде биз эми өзүнчө бир окуткан адам, биз өзүбүз окутат окшойбуз, по-моему, анан ошо айыл өкмөтү же китепканаларда ошо группалар түзүп, кандай кайсы темада окутабыз ошо неме кылып иш жүргүзө беребиз ошо каникул ичиндечи. Негизи ушул сиздер жүргүзгөн иш-чаралар өз натыйжасын берип атабы негизи? Биз эми азыр деле эми баштап атабыз, эми берет деп ойлойбуз да. Чоң ыраазычылык. Кийинки суроо ушул Жумабек мырза сизге бүгүнкү күндө ушул жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй эле мамлекеттик кызматкерлерге, саясий институттарга элдин ишеними төмөн деп айтып өттүңүз да. Биз ушул бир эле ушул айлык маянаны көтөрүп эле алардын кызматка болгон кызыгуусун ойгото алабызбы, же болбосо же дагы кандайдыр бир иш аракеттер менен канткенде элдин ишенимине киргизе алабыз? Абдан жакшы суроо. Бир мотивация бул акча болуп турган болсо, экинчи ошол мамлекеттик кызматкерлердин кадырын жогорулатуу же болбосо баягы компетенттүүлүгүн жогорулатуу десек туура болот. Себеби дегенде мамлекеттик кызматкерлердин кадыр баркында эч бир эме жок, көйгөй жок да. Жөнөкөй эле мисалы азыр обл администрацияга барып бир бөлүм башчы менен тең ата сүйлөшө алабы, жөнөкөй бир жара жок. Ал тең ата сүйлөшө албайт, туурабы? Кирип аны кандай кабыл алат, ал эми суроо. Ошон үчүн бул жерде мамлекеттик кызматкерлердин кадыр баркында сөз жок, бул компетенттүүлүгүндө сөз болушу мүмкүн. Ошон үчүн мамлекеттик кызматтарда кандайдыр бир мамлекеттик кызматтын мектеби болуш керек. Мен өзүм ошол айыл өкмөттө иштегем. Бул айыл өкмөт мамлекеттин бир эң кичине бөлүгү болгону менен бул жерде бардык ошол мамлекеттин структуралары жайгашкан. Ошол жерлерде мамлекеттик кызматтарда баарында стажировка деген нерсени киргизип, бир кадрдын жанында бир же эки окуучу кошо жүрө турган кылганыбызда, бул ошол кызматкерге жардам дагы болот эле, берки кызматкерлерди, жаңы кызматкерлерди даярдоодо даяр бир мектепти түзүп алат элек. Ошондо бизге даяр кадрлар келет эле. Себеби азыр баарыбыз билебиз, бир кадр жетекчилик кызматка же бир орунга келгенде анын ошол кызматты түшүнүп жетүүсүнө, анын бир өзгөчөлүктөрүн билүүсүндө бул 1-3 айга чейин, 6 айга чейин убакыт өтүп кетип атат да. Ошол нерселер убакытты текке коротпош үчүн мына ушундай даяр кадрларды алып келгенибизде бул жакшы натыйжа берет деп ойлойм. Бардык шартты түзүп коелу, айлык маянасын көтөрөлү, 100 000 кылалы, аябай заманбап Нью-Йорктогудай офис ачып берели. Бирок ал жерде баягы бир нерсени түшүнбөгөн кадр отурса, бул баары бир маселени чечпейт да. Ошондуктан биз мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатууда, компетенттүүлүгүн жогорулатууда окутууларды көбүрөөк үйрөтүп, жанагындай мен айткандай мектептерди уюштурсак, бул тез эле өзүнүн жемишин берет. Чоң ыраазычылык. Анан ушул эл арасында ушундай мамлекеттик кызматкерлерге ишеними дагы негизи төмөн да, бүгүнкү күндө ишенбейт. Аларга жумушуң түшүп барса дагы алар аткарбайт, алар антпейт деген элдин уже арасында сиңип калган да бул түшүнүкчү. Ошол түшүнүктөн элди канткенде биз арылта алабыз? Туура кадрлар келиш керек, жана айтканымдай эле, туура кадрлар маселелерди туура чечиш керек. Эми мамлекеттик машина деген бул өзүнчө бир өзгөчө система да. Ал жерде иштебеген адам ал жердин эмесин түшүнбөйт, ички моторун түшүнбөйт. Ошон үчүн бул жерде мыйзамдарга таянып иш кылат мамлекеттик кызматкерлер. Ошон үчүн бизде азыр эме болуп атпайбы? Кызматтык тепкич эмес, кызматтык лифттер менен келип калган жетекчилер, ошондой адамдар мамлекеттик бийликке болгон ишенимди төмөндөтөт да.
Ошон үчүн мен айткандай, даяр бир кандайдыр бир даярдыктан өткөн, тажрыйбасы бар адамдар келгенде элдин ишеними жогорулайт. Бул бардыгы адам ресурсуна байланыштуу да. Анан да барыбызга маалым болгондой эле ушул президентибиз дагы 2021 жылы ушул мамлекеттик кызматкерлерди, акимдерди, замдарын, мэрлерин ротация кылуу боюнча жарлыгы чыккан. Ушул дагы кандайдыр бир өз таасирин тийгизе алабы? Бул райондук администрация башчыларына ротация жакшы нерсе. Себеби дегенде баягы айыл өкмөттөр ушу райондук мекемелер менен биргеликте баягы келишип албай, өзүнүн жериндегилер менен келишип алыш оңой да. Ошондой келишип алып иш кылбай, баягы катуу тапшырмаларды берип, райондук мекеме ишканалары дагы жетекчиден көзөмөл маселеси, ошол жерде райондук администрация жетекчилерине бул өзүнүн жемишин бериши мүмкүн. Мен ойлойм, бул ротация маселеси райондук администрация башчыларын алмаштырууда өзүнүн жемишин бериши мүмкүн. Себеби дегенде ошол райондук мекеме ишканалары, ошол айыл өкмөт башчылары менен келишип албастан баягы ачык айкын иш жүргүзүүдө жемишин берет. Ал эми айыл өкмөт башчыларын ротация кылуу мен ойлойм бул туура эмес. Себеби дегенде ар бир жердин, ар бир айылдын же ушул айыл аймагынын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болот. Экономикалык өсүштө, социалдык элинин менталитети бар. Эмеге бир Кыргызстан болгонубуз менен дагы ар бир айылдын өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү болот. Ошол жерге башчы болуп бараткан адам ал жердин өзгөчөлүгүн изилдегенге же болбосо кайсы команда менен биргеликте тил табышууга 6 айдан 1 жылга чейин убакыт кетип калышы мүмкүн да. Бул убакыт деген ошол өзү алар 4 жылга шайланып аткан болсо, 4 жыл 5 жылга. Бул убакыт 1 жылы бекер өтүп кетти турган болсо, жумушу эффективдүү болбой калат. Ошон үчүн мен ойлойм, жерлердеги айыл өкмөт башчыларынын ротация кылуунун кереги жок. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми кайра эле ушул шайлоо боюнча келсек, Алишер мырза айтып өттү, бүгүнкү күндө ушул шайлоодо элдин активдүүлүгү алдыңкы жылдарга салыштырмалуу бир аз азайды деп. Бүгүнкү күндө эми Алишер мырза канткенде ушундай элди шайлоого көбүрөөк тарта алабыз? Кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек деп ойлойсуз? Ошо мен жана айтып кеткен эле борборлорду ачып атпайбызбы атайын. Именно ошол жанагы шайлоо боюнча негизи басым жасап окутабыз да биз. Жаштарды, калктын өзүнө ошо айылдагыларды, ошонун аркылуу көбөйтсөк болот. Болот го. Сиз кандай көз караштасыз? Канткенде ушул элди шайлоого көбүрөөк чакыра алабыз? Кандай иш-чараларды өткөзүшүбүз керек? Бул боюнча акыркы убактарда коомдук фонддор, БШК-дагы чоң иштерди жасап атат. Себеби дегенде кыска видео роликтер даярдалып атат. Кайдыгер болбо деген сыяктуу. Мен ойлойм, мына ушундай кыска, түшүнүктүү, жөнөкөй видео роликтерди массалык маалымат каражаттарынан сиздер аркылуу, социалдык медиалар аркылуу, интернет аркылуу элдин калың катмарына жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Биз ошол жаран түшүнүш керек. Эгерде ошол үй бүлөсүндө 5 адам боло турган болсо, мен эч нерсени чечпейм деп атасы айтып отурган болсо, балдары ошол нерседен үлгү алат дагы. Ошол бир үй бүлөдөгү 5 адам шайлоого катышпай, алардын добушу бир жок эсебинде калды да. Добушуң жок эсебинде болсо, сен мамлекетке эмне үчүн керегиң бар анда? Сен өзүңдүн добушуң бербесең, сен эртең ал жетекчиден бир нерсе талап да кыла албайсың да. Сен бир адамды ишенип шайлап, мына ушул менин айылымды же болбосо менин жеримди жакшы бир өнүктүрө алат, ушунун программасы жакшы экен деп добуш бербеген болсоң, сен кийин аны баягы талап кылууга дагы моралдык укугуң жок да. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин убакыт дагы соңуна келип жетип калды. Бизге келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, актуалдуу маек көрсөтүүсүндө биз кыргыз жараны туурасында сөз кылдык. Ар бирибиз кыргыз жараны катары ушул Кыргызстанда өткөн ар бир шайлоого катышууга укуктуубуз. Ошондой эле милдеттүүбүз. Ар дайым Кыргызстан өнүп өссүн деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Асылкан Махамат кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.